Кызыл эшик, сары эшик мектеп окуучулары арасындагы кооптуу оюн тренди башталды. Ата-энелерге коңгуроо. TikTokто жаңы кызыл эшик, сары эшик оюну пайда болду. Өспүрүмдөр муну эс алуу үчүн ойношот. Бирок натыйжасы барган сайын паника, галлюцинация жана байланышты жоготууга алып барууда. Анда өспүрүмдөр көздөрүн жумуп, колдорун көтөрүп жатат, экинчиси анын чыкыйына массаж жасап, суроолорду берет. Кайсыл эшикти көрүп жатасың? Коридор деген эмне? Кара эшик барбы деген сыяктуу. Кайсы бир учурда оюнчу транска түшөт имиш. Эгер ал унчукпай калса жана суроолорго жооп берүүнү токтотсо, анда ал башка реалдуулукта чыкпай калбаш үчүн шашылыш түрдө ойго түшү керек. Дарыгерлердин айтымында көзү жумулган адамдын чыкыйына күчтүү массаж жасалган маалда денеден жан өзүнчө бөлүнгөндөй жалган сезим жаратат. Оюндун чыныгы таасири бул баш айлануу, жүрөк айлануу, дүрбөлөңгө түшүүгө алып келет. Бул баланын өмүрүнө өтө коркунучтуу.